өткөндө деле көрдүңүз, Камчыбек Ташиев жана мешит ачып атканда жаллап атты, бир видеосуна көзүн чалып түшүп калды. Кана кийимиңерди тазасыңар, келип салгыла деп атат да. Чын бул оор сөз, бул чындыгында салмактуу сөз, ойлонуп көрсөңүз. Ыйманы менен улук болгон канчалаган адамдар турат. Мен ушу колум барбай деп өзүм салгангачы. Себеби мен сиздерден алдыга өткүм келбей деп. Ушу алыңыздар, өзүңүздөр салыңыздар. Ким ушу Алла Тааланын алдында мен тазамын, мен ыйыкмын, мен Кудай кааласа Алла Тааланын алдында кыйынмын дегенди алып салгыла. Ким шала койбосун эчке. Алгыла. Мен сала албайм. Чын ачык айтып атам мен сала албайм. Мен андай чоң илимге башка ээ эмесмин. Коздамла кой берсин таксир. Билбейм, өзүңөр караңыз. Коздамла кой берасың таксирлер, Хаммамыз баштайбыз. Хаммамызга козды таксир, коздамла кой берсин, биз разы таксир. Уруксат колуңардан келсе, ушу Алла Тааланын алдында мен 1000% тазамын дегенин, пожалуйста. Алин коздамла. Кимиң ошондой алат? Алин коздамла. Мен сала албайм, ачык айтайын. Мен эл алдында ачык эле айтып атам, колуман келгенин. Биргелеш. Бул жерде жалпы мажыларыбыз турат, илимдүүлөр турат, бирок адеп улук. Бүгүн сиз биздин башыбызда турасыз. Жок, мен сала албайм. Бул мечит деген, бул деген кылымдарга сактала турган, бул бийлик деген бүгүн бар, эртең жок. Мен бүгүн бармын, да 1 жыл иштеймби, 2 жыл иштеймби, 5 жыл, 10 жыл иштеймби, мен да кетемин. Бирок бул бийлик менен бул ыйманды аралаштырбаш керек. Мен айтканда Алла Таалага Кудайга тооба кылдым, колум жакамда болсун. Сиздердей ыйманым толук эмес мен. Ошон үчүн салыңыздар. Кимиң сала аласыз? Бирге Албетте буга чейин биздин канчалаган алымдарыбыз, канчалаган аталарыбыз мына ушул күнгө жетсек деп көзүнөн жаш, жүрөгүнөн кан агып өтүп кеткен. Мына ошол биздин алымыбыз кечеги дүйнөгө кыргыз элин тааныткан Чубак ажыбыздын ошондой эле мына Сузактагы 107ге чыгып өткөн Орто Азиянын башын биритирип турган Зияйдин Ишенбу абыздын жана биздин Орто Азияга муфтилик кылып турган Бабаханов Зияйдин Ишенбу абыздын мусулман кулажынын арбактары дагы шат болсун. Бүгүн ушул жерде тургандарыбыз баарыбыз ушулардын шакирттерибиз. Мына эл суранып атат. Бир учу мен карабайм, бир учу сиз. Мына молдеке кармын. Ana, bismillahirrahmanirrahim. Салыңыздар. Ошон үчүн эч ким баягындай периште эмес, күнөөдөн таза боло турган. Ар бир адамдын өзүнө жараша пенде болгондон кийин өзүнүн пендечилиги бар деп айталы. Өзүнүн пендечилиги бар. Ошон үчүн биз дайыма тообого муктажбыз бир тууган. Жок дегенде кечкисин жатаарда 100 ирет астагфирлланы чын жүрөктөн айтыш керек. Бул жөнөкөй амал бир тууган. Бирок жөнөкөй амал өлүм алдында чоң бир максатка айланып калат. Биз үчүн бул жөнөкөй 100 ирет астагфирулла жүрөктүн коштоосу менен кечир деп айтуу, азыр бейтапканаларда жатып тили күрмөөгө келбеген адам үчүн бул арман азыр. Ооруп жатып калган адамдар үчүн арман бул 100 ирет астагфирулла. Сиз үчүн бул 1 мүнөткө жетпеши мүмкүн, 5 мүнөткө жетпеши мүмкүн. Бирок оң кол менен айталы, 100 ирет жүрөктүн коштоосу менен, ыхлас менен, ынтасын коюп, берилүү менен истигфарды айтуу, бул билген адам үчүн Кудайдын чоң берген неаматы, Кудайдын берген чоң олжосу, чоң ооматы бир туугандар. Жатардын алдын жок дегенде тообого уктап 100 ирет астагфирулла Алла. Шунча өмүр бердиң, мен каяка жумшап атам. Шунчалык суйкайган келинчек бердиң күйө турган. Мен кандай күйө болуп атам ошого? Ушундай ата-эне бердиң, мен ата-энеме кандай уул болуп атам? Ушундай бейиштин тилкеминдей ушундай бир эли жерди бердиң. Мен ушул жерге татыктуу басып жүрөмбү? Жердин акысын берип атамбы, мамлекеттин акысын, үммөттүн акысын берип атамбы мен? Адам өзүнө соолук ачыш керек, 100 ирет астагфирулла, анан жок дегенде 2 рекет тооба намазын окуш керек бир тууган. Кажаат намазын. Алла, менин күнөө кеткен күнөөлөрүм кечирем, эртеңки жашоомду жакшы жашап өткөрүүнү насип кылгын деп. Ошону имам Абу Ханифа рахимахуллах суранып атат мазхаб башчыбыз. Бул киши жөн эле өзү токуп алган жери жок, бир канча Курандын аяттарынан, бир канча пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринен тыянактап келип туруп корутундулап атат бул киши.